Бул din маселесинде эмес, башка маселелерде дагы. Жөөттөрдүн bir сөзү бар. Өзүң билбе, анан билгенди тилин алба деп. Мисалы үчүн, мына биздин өзбек элибиз бар. Bir туугандарыбыз бар. Ошолор молдолордун сөзүн угушат. Молдолору окугула бардыгы билим менен экен деп айткан үчүн мен өзүм көп байкап атам, мына өзбек эли, диндар эл бардык окуп атат азыркы учурда. Айрыкча биздин Кыргызстан өзбек туугандарыбыз молдолордун сөзүн угуп бардыгы балдарын окутуп атат. Мединститутта окуп атышат. Мен доктор кылып атсам, жарым докторум өзбек улутундагы бирадарларыбыз. Ислам университетиге окуп атат, мурда окуучу эмес көп. Аракет кылып атышат. Бардык жерге барсаң окуп атышат да. Кыргыз bir туугандарыбыз кантип атышат? İşteş керек деп туруп, 11'de бүт элек балдар иштегени кетирип атат. Ал эмес бечара ошол иштегендин ниетин дагы туура айта албай атат да, барып пул таап кел деген жери жок, иштеп кул болуп кел деп жөнөтүп атат да. Эгер ниет түз болсо пул таап келем десе жакшы, жок, пул тапкан ниет кылбай атат бул. Бул иштегенди ниет кылып кетип атат да. Эмне үчүн? Анткени окугула деген молдолорунун, окутуучулардын интеллигенттердин сөзүн укпагандыгы үчүн. Тигилел коом угат экен молдосун, алымын, ошого алар балдарын окутуп атат, бардык окууларга. Бул эл укпай атат, окутпай атат, урматтуу bir туугандар. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы. 50 жылдан кийин бүт окугандар кимдер болот, окубагандар кимдер болот. Барганда өксүк бойдон кайра келип атат. Бирөөнүн көзүн карап, тапшырма аткарып, анан кайра келип, ошол сүйүнүп, ошол күйүнүп, анан келет, ошол кожоюндук кылган бирөө той кылса 50 адамга той берет, а бул келип 500 адамга той берет биякта. Окуш керек балдарды. Окуган эл озот, окубаган эл тозот, урматтуу bir тууганым. Айтышат, кайсыл bir элди кул кылгысы келсе душмандар, алар менен алардын устаздарынын ортосун бөлүп жаман көрсөтөт экен. Мына ушундай. Айтканга ишениш керек. Оку деп айтканга укпасаң, анда эртең кор болосуң, жок болосуң. Жүрө бересиң. Ошол ишин эртең биякта кылып кала турган болосуң, урматтуу bir тууганым. Мындан 20 жыл мурда тенденция бөлөкчө болчу. Акыркы торпогун сатып окутчу эле. Мен билем, мен окуп кетип атканда биз базарга барып торпогубузду сатып, ошонун акчасы менен келгенди мен эстейм, мен Бишкекке келгенде. Кыргыздарда ушундай түшүнүк бар болчу. Окуш керек деген түшүнүк бар болчу. Акыркы малын сатып окутат болчу. Биз 6 тууганбыз. Мен Бишкекте окуп калдым, калган bir тууган эжем Ошто окуду, калгандар Жалал окушту, алыска кете алышпады. Апам айтат, мен жума сайын жекшемби күнкү нан жабат элем дейт. Нан жап, ар бирин алтынан бөлүп берет элем, bir күндө bir нан жейт депчи. Буга алтынан дейт. Анан жумасына бирөө келет, 18 нанды көтөрүп кетет, үчөөнө бөлүп берет, кийинки жумада башка бирөө келет, ошентип окуткан дейт. Ошентип окутушчу балдарды. Азыр андай болбой калды. Азыр ата-энелер иште дейт. Өз ден соолугу үчүн баласынын акчасын алып келип алып айланып, өйнөкет башка кылат, ошентип отуруп баласына жаман келечекти түзүп бергенге себеп болуп атат да. Мен айтпайм динге оку деп. Бардык илимге окусун, медицина окусун, айыл чарбага окусун, айыл чарба өлөйүн деп атат. Мусор чыгарган, кайра иштеткенге окусун, имандуу болуп туруп, мисалы үчүн урматтуу bir туугандар. Болбойт ушундай. Диндар эл экен, окуп атышат бардыгы. Биз же динди жыргатпай атабыз, же башканы жыргатпай атабыз. Балдарыбыз даяр апарып ушинтип мигрант кылып берип, анан адам илимди кабыл ала албай турган деңгээлге жеткенде кайра келип калат дагы, ошону менен бири-бирине рекет болуп, ошентип жүрүп атышат. Андай болбойт да. Ошо койгонгула урматтуу bir туугандар. Биз улутка бөлбөйбүз. Мусулманда улут деп бөлүнбөйт. Бирок ар бир улуттун кемчилигин айтып, оңдоп туруп биздин милдетибиз. Айтабыз, казактарга айтабыз ошону, кыргыздарга айтабыз, өзбектерге айтабыз, түрктөргө айтабыз. Бирок кыргыз элинде болуп аткан проблема ушул, окуудан алыстап атабыз, илимден алыстап атабыз. Ал эмес ниетти тууралай албай атабыз, урматтуу bir туугандар. Бул биздин өксүк ушунда турат. Ой, парламенттеги депутаттардын кээ бирлеринин абалы 4-класстын деңгээлинде экен окугандыгы. Билесиңер, 1-класска барганда минутуна сөз окуйт бизде. 60 сөз, 70 сөз окуйт. 120 окуп берчү кээ бирлер, мисалы үчүн. Азыр парламентте отурган кээ бир депутаттардыкы 4-класстын билим деңгээлинде экен. Дагы булар мурда окуган үчүн окуп калгандар.
Эртең анда кандай школго барбагандар деңгээлиндегилер башкарыш керек болобу бизди? Бул трагедия. Бул улуттун жок болуп бараткандагысы мына ушул, урматтуу бир тууганым. Илими жок эл эч убакта оңгон эмес. Башкаларга кул болгон, ботинкесин тазалаган, пиязын эккен, малын караган. Ойлош керек ушуну. Өткөн тарых менен мактана берген ал жалкоолордун иши. Ата бабаң улуу инсандар болгон, дүйнөнөн алган Чыңгыз ханындай болгон, Кыргызстанды эме кылып берген, анан Кытайлар бизден коркуп дуба салбаган. Ал өткөн тарых, ал тарыхтын иши ал. Сен өзүңдүн тарыхыңды бүгүн жасашың керек, урматтуу бир тууганым. Ошого токтош керек, жанагы Россияга жөнөткөндө. Окутуш керек. Заочный окуйт, өзү Бишкекте окушта жизнь барып коюп эчтекени билбейт, анда кереги жок. Окууну тандап окуш керек болсо. Кудайым ай.